Асылбек Жолдошев өткөн жылдан бeri айылын иретке келтире албай убара. Өткөн жылда жаратылыш кырсыгы Тоолу Жалпакташ айыл аймагын бир тойлой жүдөткөн. Бул жай Жалпакташтагы Түзбел айылынын бир чети болгону менен жергиликтүүлөр талаага каттачуу негизги жолдордун бири. Буга чейин көпүрө болбой сел алып отуруп, кичине арык чоң каналга айланып калган. Асылбек Жолдошевдун жүрөгүнө үйгөн жер ушул болчу. Көпүрө курууга айыл жаштары да жөн карап турбай, колдон келгенче көмөктөшүүдө. Жаштар көпүрөгө керектелчү таштарды айыл көчөлөрдөн терип алууну туура көрүштү. Антпесе башка аймактан таш жүктөп келгени каражат керек болот. Андыктан өздөрүнүн колунда болгон техникаларын алып чыгып, мүмкүнчүлүккө жараша аракет кылышууда. Алдыраак бере бер. Мына бүгүн былтыркы жылы бизде ушу айыл өкмөт атайын жолубуздун акыбалы аябай оор болгондо шагыл төгүп бергенлер. Анан быйыл дагы ушул кең суу аталышында айылга шагыл көпүрө салып атабыз. Ушул көпүрөгө атайын элдер уюштуруп чыгып, ошо айыл өкмөт бүт каржылап, кайсолорун алып берди эле, элдер уюштуруп, калган немелерин ушул эл өзү кылып атат. Кээ бирлери ушундай техникасын берип атат. Кээ бирлери мындай КАМАЗдар менен, кээ бирлери колунан келбегенде кара адам күчүн берип атат. Түзбел айылында дээрлик ар жылы катуу жааган жаандан сел жүрүп турат. Мына ошондуктан көчөлөргө шагыл төшөп турбаса, сел жууп кетүү коркунучу күч. Өткөн жылдан бери жергиликтүүлөр өздөрү демилге көтөрүп, көйгөйлүү маселелерди чече баштады. Айылдын ички иштерин бүтүрүүдө жаштар алдыга чыгууда. Айылдын жаштары өздөрү эле демилге көтөрүшүп, өкмөттү күтпөй эле мына жолду тазалап, жол диретке келтирип атабыз да. Айрыкча мына жаш депутатыбыз Жолдошев Асылбек уюштуруп жаштарды. Башка жака карабай эле ушу жерди тегиздеп бир жол жакшы кылып алалы деген ниетте ушу ишти уюштуруп атабыз да. Элдин жумушун кылып жаткан балдарга тамак даярдоо кезеги бүгүн Бермет Исаковага келген. Айылдагы энелер акча чогултуп, тамагын даярдап берип жатышат. Ал эми кандай тамак жасалары жаштардын каалоосуна жараша болот. Айылдагы балдарыбыз таш чогултуп, көпүрө оңдоп атышат. Биз ортодон мынантип абетке майда чүйдө алып, братта алып, тамак жасап атабыз абетке. Тамагым пишайын деп калды, абетке мастага жасап атабыз. Абетке келишет. Жалпакташ айыл аймагында 7 айыл бар. Алардын эң чоңу Түзбел айылы болуп эсептелет. Тоолу кыштакта 328 кожолук болуп, 2000ден ашуун калк жашайт. Айылдагы көйгөйлүү маселелерди чечүүдө жергиликтүү бийликтин каржысы жетпегендиктен көп иштер жаштардын күчү менен бүткөрүлөт. Илгерки ылай болуп жаткан көчөлөрдү мындай шагылып, жарыктандыруу кылып, больницаларды, мектептерди оңдоп, ушундай эң алыгы кандай десем, таянар тообуз алыгы кимге мындай айтканда жаштар болуп атат да. Ушу жаштар менен азыр иштерди көбүрөөк алып барып атабыз. Азыр жерде да мына жерде өзүңөр көрүп келдиңер азыркы жердегиде. Ошол жерде дагы баардык 30-40 бала иштеп атат бүгүнкү күндө. Бул жактарда дагы иштеп атат, азыр барып көрөсүңөр бул жактарда ham. Ушу жаштар кандай десем, элдин биринчи арасында эң демилгелүү күч болуп турат да мындайчы. Курманбек Жусуев бүгүн Түзбелге келчү жолду тегиздеп бүтүрүшү керек. Сел алып кеткен жолду оңдоого бир күн гана убакыт берилген. Эртеңден баштап Курманбек башка аймактарга кетет. Жергиликтүүлөр үчүн бул аймакта Курманбек абройлуу адамдардын бири. Анткени баардык айыл мына ушул тракторчуга иши түшөт. Элдин жолун салып, элдин ишин кылып, кызматын кылып атабыз. Былтыртан бери көчкө жүргөндөн бери тыным жок мага.
Өкмөткө трактор келендер. Бүгүн Түзбелге жол салсам, эртең дагы башка айылга. Тыным таптакыр болбойт. Элдин иши деп жүрөбүз. Жол салып, көпүрө кылып. Мен күнүмкү жашоом трактордон өтүп атат ушу жаздан бери. Бул жай Түзбел айылдык ФАПка тиешелүү жер болчу. Буга чейин пайдаланылбай келген жерде айыл жаштарынын демилгеси менен оңдолууда. Эми фельдшердик пункттун короосу кеңейтилип, келерки жазга көртөндүрүү иши жүргүзүлөт. Мынау Түзбелдин ооруканасы. Бунун аянты кичине болчу башта. Ушул жерден болчу. Ушуну быйылкы жылы өкмөтүбүздүн колдоосу менен кичине каражат бөлүп кеңейттик бул жаккачы. Келечеги бул жерде элдер эс ала турган кичине бир скверче кылайлы деп атабыз. Ушул жерге жаткан ооруларда чыгып эс алып, кичине бир көртөндүрүү арчаларды, карагайларды эксекпи деген ой бар. Ушул усталар быйылкы жылы ушуну аянтын тосуп алсак, кийинки жылы жаздан көртөндүрүү иштерин баштайбыз. Өткөн жылы жаз мезгили Жалпакташ айыл өкмөтүндө жер көчкү түшүп, 60тан ашуун турак жайды басып калган. Мындан сырткары социалдык объекттерди да кайрадан куруу зарылчылыгы жаралган. Учурда бул аймакта 3 мектептин курулушу жүрүп жатат. Ал эми тоол аймакты түйшөлткөн жол маселеси жергиликтүү бийлик тарабынан чечилүүдө. Жалпакташтын жолу өтө районубузда эң оор жолдордун бири болуп эсептелет. Сондуктан былтыркы быйылкы жылдарда эсептегенибизде 32 миллион 500 миң сом акча бөлүнүп, асфальт жок жерден баштап ушул Түзбелге чейинки жерлерге шагылдар төктүрүлдү былтыркы жыл менен быйылкы жылдын аралыгында. Ошондой эле жаңы көпүрө салынды мамлекет тарабынан 7,5 миллион сомго. 4 жерге чоң суу өтүүчү турбалар коюлуп, көпүрөлөр оңдолду. Жалпакташтагы айылдардын дээрлик баарына жер көчкү түшүү коркунучу бар. Ал эми Түзбел айылында болсо сел коркунучу күч. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджет 25 миллион сомго жеткен. Бирок бул каражат айтылган көйгөйлөрдү чечүүгө аздык кылат. Мына ошондуктан айылдагы ички иштерди бүтүрүүдө жаштардын жана жергиликтүүлөрдүн өз алдынча аракети зарыл. Эми былтыркы 2017-жылкыга караганда быйылкы 2018 жылы айыл арасындагы иштер көзгө көрүнүктүү иштер болуп атат. Жарыктандыруу, көпүрө куруу, эми жакында мына насип кылса айыл ичинде шагыл төгүү болуп башталат. Анан плановый иштерибизде дагы көп нерселер бар. Жыл этегине чейин, эми кардын жаашына чейин көп нерсе бүтүп калыш керек да өзү негизи. Эми келечеги жаштарга кичине жашоого умтулуп калышты. Эми жолубуз оңолуп кеткен болсо, мындан бияка да жашоо жакшырат го деген ойдобуз. Бир күн кечки айыл четинде көпүрөнү жана ички жолдорду оңдоого жетишкен жаштар кечке жуук сел жууп кеткен дагы бир жолду оңдоого үлгүрүштү. Эми айыл өкмөттөн экскаваторду дагы бир күнгө сурап, башка көчөлөрдү дагы тегиздеп сүрдүрүп алсак деп пландап үйлөрүнө тарашты.